Исмаил Исаков, генерал-лейтенант, Тажикстандын 31,6% Кыргызстан берген жер түзөт. Исмаил Исакович Жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бекитип жатканда премьер-министрге талапкер Улукбек Марипов депутаттардын суроосуна Төрткүл суу сактагычынын башында головной Тажик республикасына өтүп кетиптир деп айтып алып, элдин дүрбөлүңүнөн кийин сөзүн кайра артка алганга мажбур болду. Ушул маселе боюнча сиздин оюңузду угалы дедик эле. Иштин баары бийликке келген адамдардын туура эмес сөздөрүнөн, туура эмес кадамдарынан болуп жатпайбы, көрүп турбайсыңбы? Жалпы эле бийлик адамдары маселенин чоо жайын иликтеп, эл алдында ачык болгонун болгондой тактап айтканды үйрөнүшсө жакшы болмок. Кыргыздар тээ илгертен бери сөзгө өтө терең маани берип келгенбиз. Элибиз буттан жыгылган турат, сөздөн жыгылган турбайт деп бекер жерден айткан эмес. Кээ бир адамдардын сөзү тарыхтын багытын өзгөрткөнгө түрткү болгон. Жашырып эмне, бизде адат же көрүнүш болуп калбадыбы? Кызматтын ылдыйкы кабаттарынын тепкичтеринде жүрүп, кокусунан бактысы ачылып, 6-7 кабатка көтөрүлүп калса, баарына акыл үйрөтүп, насаат айтып, билбеген маселени да биларманы болуп, туура сөздөрдү артын карабай айтып алып, элди дүрбөлөңгө салып, бушайман кылып, ал эмес эл аралык мамилелерге да шек келтирген учурларды башыбыздан канча өткөрдүк. Мына бул жерде да так ушундай эле маселе болду. Аягы бүгүнкү күнгө чейин ызы чуу, ошондуктан билбегенди билбеймин дебесең да кечирип койгула, бул маселе менен алек болбогондуктан кийинчерээк тактап жооп берейин десе ким каршы болмок? Кайра азамат чындыкты айтты дешет эле го. Мына жыйынтыгы эмнеге алып келди? Экинчиден, элибиздин активдүүлүгүндө бийлик адамдарынын туура эмес иштерин бетке айтып, чындыкты, адилеттүүлүктү орнотуу үчүн умтулушуп, мыйзам чегитинде аракеттенишине баа беришибиз керек. Эгерде алар кайдыгерлик кылышып, менин үйүм четте деген принципте мамиле кылышканда, ал маселе жабык бойдон калып, экөөбүз бүгүн сүйлөшпөйт элек, туурабы? Тажик туугандарыбыздын Тышкы иштер министрлиги бизге билдирүү жөнөтмөк эмес. Улукбек мырза кайрадан элге түшүндүрмө бербейт эле, керектүү документтерди окубайт болчу. Ошолорго рахмат, аракеттери алкышка татыктуу. Үчүнчүдөн, Улукбек Мариповду жеке мен күнөөлөгөндөн алысмын. Ал өзүнүн кызматтык өсүү жолунда эч качан чек ара маселеси менен алек болгон эмес. Ошонун негизинде чек ара маселеси боюнча эл аралык келишимдер менен тааныштыгы да жок болушу мүмкүн. Ойлоп көрсөң, жомоктогудай бактысы ачылып, өкмөт башчылыгына сунушталып, талапкерлиги жогорку кеңеште каралып жаткан учурда мындай суроолорго ким болсо дагы так жооп бере алмак эмес. Аны айтасың, 5 жылдан ашык олтурган депутаттар дагы ал маселени такыр билбегенин өздөрү тастыктап, өмүрүндө чек ара маселеси менен алек болбогон өкмөт башчылыкка кандидат болгон адамдан сурашып, баары элдин терс баасына татыктуулугун көрсөтүштү. Жок дегенде бирөө туруп, ай андай эмес, мындай деп ызы чуу чыгарттырбай маселени ошол учурда жапса болот эле да. Анан кантип Улукбек Мариповду күнөөлөйбүз? 5 жылдан бери тактабагандарды, 5 жылдын ичинде ошондой орчундуу маселени кабыргасынан коюп чечпегендерди, Мариповдун маңдайында отуруп алып, суроо бергендердин өздөрүн күнөөлөш керек. Ал эми Мариповдун жообу боюнча мен ойлойм, ошол учурда ал өкмөттө иштеген адистердин берген маалыматынын негизинде жооп берди. Кийин ызы чуу чыгып, элдин чабуулуна дуушар болгондо гана маселенин чоо жайын тактап, артка кайтып, тажик туугандардын дагы көңүлүн оорутпайын дегендей, эки тарапты тең капа кылбагандай салмактуу билдирме чыгарганы менен маселе кайрадан оркойтуп, шишиктей болуп чыкты. Ошону менен бирге коңшулардын чагылгандай билдирүүсүнө караганда, алар өз короосуна биз тараптан от ыргытылгандай кабыл алышты. Төртүнчүдөн, жеке мага мурда иштеп кеткен вице-премьерлер Атаханов, Мамытов, Маматалиев, Разаковдардын бирөөсүнүн бул маселе боюнча эки тараптуу комиссиялар жолугушуп жүргөн учурунда кол коюлган протоколу же ошого окшош бир документ бардай туюлду. Болбосо андай сөз премьерликке кандидат болгон ийкемдүү, ичинде кири жок, ою түз Марипов Улукбек мырзадан чыкмак эмес. Тиги тараптан дагы мындай сылык билдирүү келмек эмес. Эгерде сиз айтып аткандай болсо, Улукбек Марипов кандайдыр бир документке таянып жооп берсе керек. Туп-туура. Ошол тармакта иштеген аппараттын балдары эл арасында ызы чуу болоорун билип-билбестен, жогорку кеңешке келер алдында Мариповго болгон документтерди көрсөтүшүп, депутаттар суроо берип калса мындай жооп бериңиз деп айтышса керек. Андай болбосо ал ошол сөздү айтмак беле, айтпайт эле да.
Демек бир бале бар. Эми ызы чуудан кийин кандай жашырбасын атайлап же жок кылып коюшпаса, эртедир кечтир бул бале ачыкка чыгат. Өкмөттө мындай көрүнүштөрдүн болгонун коомчулук жакшы билет. Сиз бул нерсени бир нерсеге таянып айтып жатасызбы? Чындык ушундай. Ага кынтыксыз негиздер бар. Тажик өлкөсүнүн Тышкы иштер министрлигинин билдирмеси. Ушундай маанилүү маселени бүгүнкү күнгө чейин Жогорку Кеңеште жок дегенде тиешелүү комитетте карабай, маселени унуткарып отурушканы. Тажик Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин бул билдирүүсү биздин жарандарга аркы тараптын катардагы пикириндей көрүнгөнү менен кун коюп маани берип окуган адам бир нече кооптуу фактылар кызыл жип менен жазылганын көрсө болот. Биринчиси, алар кесе айтып жатышат, ал жер кайсы бир тарапка берилиши мүмкүн эмес. Бул Улукбек Марипов мырзанын артка кайткан сөзүнө жооп. Экинчиси, саясатчылар өтө этият болушса деп атасы баласына сөөмөйүн кезегендей. Үчүнчүсү, биздин элдин кулагында талаш жер деген терминди сиңдирүү ыкмасы колдонуп, дүйнөлүк коомго Кыргызстан менен талаш жерибиз бар дешип, расмий жарыя кылышыптыр. Мындай билдирүү өтө кооптуу. Эмнеге кооптуу? Кооптуулугу жогоруда айтылган сөздөрдүн маңызында эки тараптын элине жана дүйнөлүк коомго талаш жер бар деп жок нерсени таңоолоп жаткандыгында. Талаш жер боюнча мурунку президенттерге, өкмөт мүчөлөрүнө, жооптуу вице-премьерлерге анын жок экенин айтып далилдеп жүргөн адам катары дагы бир жолу кайталап коеюн. Талаш жер алар менен жок. Бир да мыйзамда, бир да эл аралык келишимде талаш эмес, кыпындай дооматы жазылып, юридикалык жактан бекитилген эмес. Дагы бир кооптуулугу Жогорку Кеңештин жыйынында премьерликке талапкер болгон Мариповго берилген суроонун жообуна алардын мамлекеттик органы Тышкы иштер министрлиги чагылгандай тез расмий билдирүү жазганы. Эмнеге? Кандай максат менен? Бул жерде биздин атайын кызматтарыбыздын кооптонуп ойлоно турган маселеси бар экен. Ошондой эле алардын биринчи адамынын көрсөтмөсү болбосо Тышкы иштер министрлиги бекер билдирүү жөнөтпөйт. Алар талаш жер деп расмий билдирүүсүндө айтып жатышса, сиз жок дейсиз. Айтканыңызды негиздей аласызбы? Негиздемек турсун, керек болсо мыйзамдуу документтерди көрсөтүп да берем. Майдаланбаш үчүн 1924 жылы Кара Кыргыз автономдуу облусу болгонубуздан тартып 1989 жылга чейин ар кандай документтерге же паритеттүү комиссиялардын мыйзам менен бекитилбеген документтеринде жана СССРдин, Кыргыз СССРдин, Тажик СССРдин конституцияларынын чек ара маселеси боюнча нормаларынын талаптарына токтолбой, кечээки эле 90-жылдардан тартып күчүнө кирген расмий мыйзамдарга, келишимдерге токтоюн. Дагы бир маанилүү нерсе, мамлекеттик чек ара союз тараганда союздук республикалардын ортосунда болгон эмес, болгону административдик чек ара эле болгон. Азыркы облустардын ортосундагыдай дегендерге мамлекеттик чек ара болбогондугун далилдеп, анан калгандарын айтып берейин. Макулбу? Макул. 1990 жылы 26 апрелде Советтер Союзу тарабынан СССР менен федерация субъектилеринин ортосундагы ыйгарым укукту бөлүштүрүү жөнүндө СССРдин мыйзамы кабыл алынган. Ушул мыйзамдын биринчи беренесинде союздук республикалар эгемендүү советтик социалисттик мамлекеттер деп расмий түрдө өлкөбүз эгемендүү мамлекетке айланып, чек арабыз мамлекеттик чек ара макамын алган. Муну союз тараганга чейин мамлекеттик чек ара болгон эмес, административдик гана чек ара болгон дегендер билип жүрүшү керек. Эми 1991 жылы 8 декабрда Белоруссияда Беларусь, Россия, Украина президенттери союздун жоюлганынын жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештеринин КМШ түзүлгөндүгүнө кол коюшуп, биз расмий мүчө болуп киргенден кийин ошол КМШга кирген өлкөлөрдүн ортосунда ушул келишимдин башкы дагы 3 делегация кабыл алынган. Алар 1991 жылы 21 декабрында Алматыда, 1992 жылы 14 февралда Минскиде, 1994 жылы 15 апрелде Москвада, бардык декларацияларда өзгөчө Москва декларациясында чек ара жөнүндө аймактын бүтүндүгүн жана республикалар ортосундагы союз учурундагы мамлекеттик чек араларын тааныть жана бузбайт деп тигилердеги нормаларды күчтөндүрүп бекитет дагы. Тараптар бири-биринин алдында кепилдик алышат. Кийинчерээк декларациялар өлкөлөрдүн парламенттери аркылуу ратификацияланып, эл аралык келишим катары кабыл алынат. Үчөөндө тең Тажикстандын азыркы президенти урматтуу Эмомали Рахмон кол койсо, бизден Акаев кол коет. 1996 жылдын 12 июлунда Кыргызстан менен Тажикстандын негизги мамлекеттик катнаштары жөнүндө эл аралык келишим кабыл алынып ратификацияланат. Анын 5 беренесинде
Тараптар аймактардын бүтүндүгүнө жана чек араны кол тийбестигин тааныйт жана сыйлайт деп ташка тамга баскандай чек араны кол тийбестигин жана бүтүндүгүн бекитишет. Жогоруда эл аралык келишимдердин жана мыйзамдардын эң негизги мааниси жана тузу союз тарагандагы аймактардын бүтүндүгүн жана чек аранын таануу жана сыйлоо эле эмес, өлкөлөрдүн бири-бирине жер боюнча дооматтары, талаштары, башкача ойлору болбогондугун мыйзамдуу бекиткендигинде бул же тиги участок талаш эле, кийин чечели, ал маселеге кайрылалы деген доомат, талап же каалоолордун жоктугунда, демек талаш жер жок экендигин мен эмес, жогорудагы эл аралык келишимдер расмий тастыктайт. Ошондуктан Тажик Республикасынын ТИМинин билдирүүсү жалган, кур доомат, дүйнөлүк коомго туура эмес берген маалыматы жана урматтуу президенти Эмомали Рахмон кол коюп, парламенти ратификацияланган эл аралык мыйзамдарды өздөрү тарабынан сыйлабагандык деп ачык айтса болот. Эгерде алар мыйзам чегинде бекитилбеген мурунку паритеттик комиссиялардын документтерин бетке алышып, мыйзамдуу эл аралык келишимдерди четке кагып, өз кызыкчылыктарына жетүү максатта жогорудагыдай билдирүүлөрдү таратышып, сүйлөшүү процесстерин созуп, бизге басым жасоо үчүн адаттагыдай конфликттерди чыгаруу тактикаларын уланта беришсе, анын арты бизге эмес өздөрү үчүн өтө кооптуу болот. Анткени бумеранг закону иштеп кетиши ыктымал. Бумеранг законунун арты менен алардын аймагынын 1/3 бөлүгү же 31,6% бизге өтөөрү шексиз. Табигаттын закону ошондой. Эмнеге кантип? Себеби 1925-жылдын 2-январындагы СССРдин СИК президиумунун номер 39-протоколунун негизинде өзгөчө Памир автоном облусу түзүлүп, анын курамында бизден бир да тажик улуту жашабаган Мургап району, Тажикстандын өзүнөн Ванч, Ишкашим, Шогнан райондору кошулуп, андан сырткары бизден Жергетал району, жакында алар аны Лакш деп атап алышты, Гарм облусуна кошуп Тажикстандын аймагынын аянтын жана элинин санын атайын көбөйттүрүп, Тажик автономдук советтик социалисттик республикасын түзүшкөн. Номер 39-протоколдо так жазылып турат: Кара-Кыргыз автоном облусунун эсебинен деп. А Кара-Кыргыз автоном облусу биз болгонбузбу? Алар ага чейин автоном облус катары Өзбекстандын курамында болушкан. Биздин эсебибизден берилген 2 райондун аянты Тажик республикасынын 31,6%-ын түзөт. Эгерде биз алардын тактикаларына, туугандарыбыздын ыкмаларына макул болуп, мейли, сиздер айткандай болсун десек, анда Тажикстан өз ыктыяры менен бизге аймагынын аянтын 1/3 бөлүгүн түзгөн Муграб жана Жергетал райондорун өткөрүп бериши абзел. Анда Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү биздикилер эмнеге жооп берген жок? Кеп ошондо болуп жатпайбы? Унчукпаганың бул алардын дооматтарына макул болгондугуң. Молчание знак согласия деген сөз бар го. Демек бизден кетип калыптыр, моюнга алабыз дегени да. Дипломатиялык этика боюнча өзүңдү сыйласаң сөзсүз жооп беришиң керек. Бул эки тарапты саламдашып алик алгандай эле. Салам ар кандай болот дечи, биздин чоң агаларыбыз айтат го: какой привет, такой ответ деп. Тышкы иштер министрлигибиз сөзсүз расмий түрдө алардын билдирүүсүнүн мазмунуна жараша жооп бериши керек болчу. Мүмкүн элчиликтердин ордуларын бөлүштүрүү менен алек болуп жатабы? Азыр бизде ошол маселе актуалдуу болуп калбадыбы? Муфтиятка чейин мурундарын тыгышып, устукан бөлүштүрө албай шерменде болуп жатканына күбө болуп жатпайбызбы? Кыскасы, биз тараптан үн чыккан жок. Соц тармактарды карасаң, биздин бийлик өкүлдөрү ушагыңа, фейкиңе, кыскасы кыбыр эткендин баарына жооп берет дагы. Чек арага келгенде жана коңшу өлкөнүн бийлигинин сөөмөйүн көрсөткөн туура эмес расмий билдирүүсүнө жооптордун жоктугу сени билбейм, мени таң калтырат. Эстесең, ушундай саясаттын негизинде так ушул участокто 2014-жылы тиги тараптын чек арачылары миномент куралдарын колдонуу менен атайлап конфликт чыгарышкан. Өкүнүчтүүсү, бийлик атка минерлери ошол жана кийинки конфликттерден сабак алып, тыянак чыгарбагандыгы, кетенчиктебей, чечкиндүү кадамдарга барбагандыгы, сөөмөйүн көрсөткөндөргө жооп бербей, төөгуштай болуп баштарын кумга тыгып алгандыгы. Ушинтип жүрө берсек, коңшулар менен тынчтыкта жана ынтымакта жашоо, бири-бирибизге жардам берүү чоң проблемага айланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт, алга жылыш дагы болбойт. Коңшулар менен тынчтыкта, ынтымакта жашаганга не жетсин, кандай дейсиз? Албетте, кылымдар бою бирге жашап келген коңшулар менен ата-бабаларыбыз кандай ынтымакта, сый-урматта жашап келишсе, урпактары биз да ошондой жашоого милдеттүүбүз. Чындыгында кыргыздар ата-бабаларыбыздын жолун улап, тынчтыкта, ынтымакта жашап, коңшулардын башына кыйынчылык түшкөндө ар дайым колубузду сунуп, жардам берип,
ысыгына да суугуна да бирге тартып жүргөн калкпыз. Ошону менен бирге катылгандын катыгын берген дагы биз кыргыздарыбыз. Аны тарыхтын баары билет. Тажик туугандарыбыз эгемендүүлүк алгандан кийин абадан катаал, кылча айнашкан жарандык согуш апаатын өз баштарынан өткөрүштү. Андан сырткары экономикалык, коммуникациялык, энергетикалык изоляция учурунда биздин эл, биздин өлкө, тажик элинин тынчтыгы, бакубатчылыгы үчүн унутулгус жардам берип, кошкон салымыбызды тажик жарандарынын кээ бирлери катмары унутса, кээ бирлери дагы элинин биримдиги үчүн башын сайып, тынчтыкты орнотууга, өлкөсүн өнүктүрүүгө жетишкен президенти урматтуу Рахман мырза, мурунку коргоо министри менен дос кесиптешим, тажик элинин нукура патриоту, өлкөсүндө тынчтык өкүм сүрүүгө баатырлык салымын кошкон генерал Шералы Хайрулло мырза унутпаса керек. 7 жыл бою 1992 жылдан 97 жылдары Ишкашим багытындагы узундугу 100 километр тажик ооган чек арасын бекемдеп, алардын элин тышкы коркунучтардан сактап, коргоп берген биз кыргыздар болгонбуз. Анын алкагында бизден 5000ге жакын жигиттерибиз күнү түнү уктабай жигиттик парздарын так аткарып, кызмат өтөп беришти. Тажик элинин бейпилдигин сактоодо, чек арасын кайтарууда бир нече азамат жигиттерибизден да ажырадык. 1993-94 жылдары Чоң Алай районунун Карамык багытында жарандык согуштун кесепетинен качкан качкындарды жылуу кабыл алып, Ходжент тарапка автоунаалар менен жеткирип, элинин муңун, кайгысын бирге бөлүштүк. Жогоруда айтылгандарды уюштуруп, түздөн түз аткаруучу катары баса белгилөөчү дагы бир маанилүү жардамыбыз бул. Алардын аскердик материалдардан муктаждыктары күчөп, көз чачырап турганда берилгени. Андан башка граждандык багыттан ар кандай жардамдарды берип, согушуп жаткан тараптарды сүйлөшүүгө чакырган Бишкек эмей ким эле? Мындан тышкары жол, суу, жайыт маселесинде дагы өзүбүздүн кыйынчылыктарга, муктаждыктарга карабай берген жардамыбызды тажик эли жакшы билет. Баткен тарапка туугандардын энергетикалык кыйынчылыктардан чыгуу маселесинде дагы узундугу 19 километр, фактылай 20,8 километр, жалпы аянды 104,4 гектар жерде Айгүл Таш Канибадам леп куруу үчүн берген биз болобуз. Анын ордуна келишим боюнча бизге жол салууга Исфара Форух жолунда жайгашкан Сурх айылынын түндүк тарабынан узундугу 3,5 километр, аянты 5 гектарга жер берүүгө милдеттемесин алышкан болчу. Жыйынтыгында алар убадасына турбай, ар кандай шылтоолор менен 5 гектар жерди берүүдөн баш тартып, атайлап чыр чыгарттырып, убакытты создуктуруп, кийинчерээк биздин атка минерлерибиздин баштарын айлантып, анын ордуна жаңы келишимдин негизинде Чорку айылынан өткөн узундугу 275 метр сайдын жерин берүүгө, эстакадалдык жол көпүрө салууга биздин алдыбызда милдеттеме алып кепилдик беришет. Тилекке каршы убакытты дагы атайлап 3 жылдан ашык созуп, анысын дагы аткарган эмес. Салыштырып көрсөңөр, биз берген 20,8 километрдин ордуна 275 метр жер беребиз деп акыркы убадасында дагы турбаган биз эмес, алар го. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык деген принципти ыйык тутуп, биз тууганча жардам берип, кыйынчылыктардан бирге бөлүшүп жүргөн бизге, алардын иштери ылайдан өткөндөн кийин каприздерине чыдоонун чеги болоорун өздөрү түшүнгөндө, сөөмөйлөр кезелбей ынтымак мындан да бекемделмек. Чек арада дагы чыр-чатак чыкпай, элдер дагы ынтымакта бакубат жашамак. Исмаил Исакович, азыркы учурда чек ара кызматы УКМКга кошулуп, кайрадан коргоо министрлиги түзүлдү. Бул боюнча сиздин оюңузду уксак болобу? Албетте болот. Ушул жаатта реформалардын демилгечиси, Одиссия автору катары кийинки жолу кененирээк маалымат берейин. Булак Уа Чекиткейжи.